야, 가자. 아이고. 야, спать, бля.
Коргоо министрлигинде жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадтык эсепке даярдыктарды көрүү жумуштары кызуу жүрүүдө. Бишкекте Ала Тоо аянтында өтө турган парадка жоокерлер жаңы форма кийип чыгышмакчы. Учурда бул жерде ар бир аскердик бөлүктөгү жоокерлерге формалардын түрлөрү тигилүүдө. Алардын бири мен кийип тургандай талаа кийими. Ал эми азыркы тапта формаларды тигүү жумуштары дээрлик 90% аяктады. Жаңы тигилип жаткан формалар жакынкы күндөрү аскердик бөлүктөргө таратылмакчы. Ал эми жоокерлерге кийимдер Коргоо министрлигинин турмуш тиричилик жактан тейлөө комбинатында даярдалууда. Бул жерде Мекенгүл Айтпаева 13 жылдан бери аскерлерге формаларды тигип эмгектенет. Мага өзүмө жагат ушул чеберчилик, кичинекей мен эле кыялданчымын ушундай иштегенге. Ушул биз жаңы эмедеги форма тигип атабыз. Мен ойлойм биздин жоокерлерге жагат болуш керек деп. Жакшы эмеде тигилип атат, сапатта буюрса. Турмуш тиричилик жактан тейлөө комбинатынын кызматкерлери ар бир форманын кылдаттык менен тигилишине маани берип даярдашууда. Бул жерде Коргоо министрлигинин катардагы жоокеринен тартып, башкы командирлерине чейин жайкы жана кыш мезгилине жараша түрдүү формалар тигилет. Ал эми чеберлер жоокерлер парадка кийип чыга турган кийимдерди даярдап, кыргыз армиясынын жүзүн жакшыртууга кошкон салымы үчүн сыймыктанышат. Бизге тапшырма, парад боюнча тапшырма түшкөндөн бери биз жалаң ушул парадтын ар кайсы түр формалары менен алектенип атабыз. Бул азыр биз тигип чыгарып аткан жаңы үлгүдөгү форма, сапаты абдан жакшы. Жана бул форманы биздин армия кийип чыкса, биз сыймыктанабыз ошону менен. Коргоо министрлигинин турмуш тиричилик жактан тейлөө комбинатында ардак кароолдун сакчыларына, ошондой эле оркестрдик курамдагы музыканттарга, аял аскер кызматкерлерине ылайыкталып формалар даярдалды. Ошондой эле Москвада өтө турган парадка дагы кыргыз жоокерлеринен түзүлгөн курамга формалар тигилген. 9 майда өтүлүүчү парадка 2 айдан бери даярданып атабыз. Бул жакынкы убакта уже аяктап калдык. Бул парадтан өтүүчү топтор бир канча үлгүлөрүн тигилди. Талаа кийимдери, күнүмдүк кийимдер, парадтык кийимдер, аялдардын тобу да өтөт, аларга дагы тигилди. Мунун баардыгын тигиш үчүн биз катуу, мындайча айтканда, күчөтүлгөн тартипте иштеп келдик. Азыркы убакта бир 90%-ын аяктап калдык. Быйыл аскердик парад масштабтуу көлөмдө өтөт. Формалардан тышкары жоокерлердин саптык даярдыгы да жогорку деңгээлде болушу керек. 8 майда Бишкекте Ала Тоо аянтында улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган аскердик парад өтөт. Ага учурда Коргоо министрлигинде даярдыктарды көрүү жумуштары кызуу жүрүүдө. Салтанаттуу парадка аскердик бөлүктөрдөн 3000дей аскер кызматчылары катышары күтүлүүдө. Учурда Токмок шаарында алардын саптык даярдыгы каралып, аскердик техникалар тизилди. Талап саптык даярдык. Парадка чыга турган жоокерлер аны мыкты өздөштүрүшү керек. Кичинекей жаңылыштык бүтүндөй аскердик бөлүккө сөз тийгизет. Андыктан андай кемчиликтерди жоокерлер кетирбеши зарыл. Быйыл жеңишке арналган парадтын дагы бир өзгөчөлүгү өлкө тарыхында биринчи ирет айым аскер кызматчыларынан түзүлгөн коробка болмокчу. Учурда бул жерде аял аскер кызматкерлери дагы эркек аскер кызматкерлеринен калышпай саптык даярдыктан өтүшүүдө. Саптык даярдыгыбыз катуу жүрүп жатат. Күнүгө машыгып жатабыз, күнүгө басып жатабыз. Ар кайсы аскердик бөлүктөн аскер айымдарынын парадтык эсеби түзүлдү. Койташтык аскер бөлүктөн, улуттук гвардиядан, абадан кол салуудан, коргонуу күчтөрүнөн, Скорпион багыттагы, өзгөчө багыттагы отряддардан ар бир түзүмдөн түзүлгөн куралдуу күчтөрүнүн айымдары. Парад 3 бөлүк менен өтөт. Биринчи аскер кызматчыларынын салтанаттуу жүрүшү, андан кийин техникалардын өтүшү жана авиациялык бөлүк болмокчу. Андыктан ар бир команда так аткарылышы керек. Ал эми жоокерлер жеңиштин 80 жылдыгында парадтан өтүүнү күтүп, сыймыктанышууда. Сезимдер аябай чоң. Ушу именно 80 жылдыгына катышып калган аябай сыймыктанып атам, сүйүнүп атам. Бүгүнкү күндө кошкондо даярданып жатканыбызга 4 айдын жүзү болуп отурат. Бул бардык эле жоокерлердин жүзүнө жана бербейт. Мен ушул парадка катышып атканыма абдан сыймыктанам. Бизде даярдык абдан күжүрмөн, абдан жакшы. Буюрса парадта сыймыктануу менен басып
дагы да эл жерибизге кызмат кылууну улантабыз. Биздин аскер институттан 120 бала катышууда, 2 коробка чыгууда. Ошол менен биз кыралдуу күчтөрдүн жана жеңиштин 80 жылдыгына арналган маегине өз салымыбызды кошуп жатабыз деп эсептейм. Парадка 120дан ашык атайын аскердик техника, анын ичинде оор бронетехника, артиллерия, абадан коргонуу системалары жана авиация катышат. Ал эми парадтын техникалык бөлүгүндө республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган алдыңкы заманбап техникалар дагы көрсөтүлөт. 8 майда Ала Тоо аянтында парадта биринчи жолу Кыргыз армиясынын сүрү болгон Тор М2 КМ, Печора 2 БМ, С-300 ПС ракеталык комплекстери, мындан тышкары байрактар, Акынжы, Аксүңгүр сыяктуу учкучсуз учуучу аппараттар элге көрсөтүлөт. Аталган аскердик техникалар акыркы 3 жыл ичинде Кыргызстандын өз каражатына сатылып алынган. Печора 2 БМ абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн атайын багыттагы техникасы, техникалык характеристикасы, алыстыгы, карма ачуу аппараты 70 километрге чейин кармайт. Атып кыйратуучу ракеталык комплекс, пусковой установканын ракеталары алыстык 31 километрдеги селдерди жок кылат. Узундугу 12 метр, бийиктиги 3 метр 80 сантиметр, туурасы 2,88, салмагы болсо 21 тонна, ракетасы жок. Ракетасы менен 25 тонна. Бир учурда өзү менен кошо транспортно-заряжающий машина бар, анын үстүндө 4 ракета болот постоянно. Алдыда парадтын өтүшүнө аз гана күн калды. Азыркы тапта Бишкек гарнизонунун аскерлери жумасына 2 рет саптык машыгуудан өтүшүүдө. Парадка болгон даярдыкты коргоо министри Бактыбек Бекболотов көзөмөлгө алып, даярдыктарды күчөтүүгө тапшырма берди. Быйылкы парадтын өзгөчөлүгү жаңы техника көп. Ар бир коробкада 80ден жокерлер өтүп атат. Дагы бир өзгөчөлүгү Россия Федерациясынын авиабазасы катышып атат. Дагы ошо парадыбыздын бир кооз жери дейм, ушу биздин коргоо министрлигинен бир аялдардын коробкасы өтүп атат. Ички иштер министрлигинен бир аялдардын коробкасы өтүп атат. Ошол дагы бир биздин ушу парадыбыздын жаңысы. Буюрса даярдык жакшы. Ойлойм 8 майда татыктуу элибиз ушундай бир сыймыктанган парадты көрөбүз деп ойлойм. Быйыл аскердик парад жылдагыдан айырмаланып 8 майда өтөт. Ага даярдыктар көрүлүп, согуштун ардагерлерин татыктуу сыйлоо мерчемделүүдө. Өлкөдө улуу ата мекендик согуштун 32 гана ардагерлери калды. Алардын 13-ü биринчи категориядагы майып. Мындан тышкары 11 Ленинграддын блокадачылары, фашисттик Германиянын концлагеринде туткун болгон 7 адам жашайт. Ошондой эле согушта курман болгон жоокерлердин жесирлери жана улуу ата мекендик согуш учурунда оорукта эмгектенген жарандар да бар. Бакберди Баязбеков, Аскар Маратов, ЛТР, Жума Сереп.